Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtolar aytып пайғамбарыбыз Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavattар aytып sözümüzdü başlayız. Hurmatlı bir tuğanlar, bizden bugünkü sözümüz Allah Ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'deki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men insaniyat menen cinlerden, cin alamın özüme gana ibadat kılуу üçün jarattım. Alarda ibadat kıldırуу üçün jarattım degen Allah'ın ayatının negizinde bolmokçu. Demek insan menen cindin jaratılışındağı negizgi maksat bul oşol Allah Ta'alaga ibadat kılуу. Degele Allah Ta'alaga ibadat kılуу degen emine. Allah Ta'alaga ibadat kılуу degen söz oşol akidabızды түздöp, fıkh şariatыбызды түздöp, anan can dünyöbüzdü түздöp Kuday Ta'alaga bagıt alуу demek söz. Allah Ta'alaga ibadat kılуу bul Allah Ta'ala'nın kantip tanıyыбыз, kantip inanabыз, anın periştelerine, paygambarlarına, asmandan düşkön kiteplerge, andan sırtkары taqdırdan jaman jakşılыгын Kudaydan dep bilүүгө, kabır azabına, tozoko, beyişke, jana başka nerselерди kantip inanуу gerek bolsa, dal özünde inanуу, paygambarыбыз көрсөтүп келген жолдун özünde жүрүү, мына ошол ibadattын негизги rükünü болуп эсептелет. Чындыгында намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү эң негизги маселе деп айтабыз. Бирок жанагы исламдагы 5 парз дегенде ошол 5 парздын экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо тутуу, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси тажылыкка баруу болсо, анын биринчиси Kuday Ta'alam жалгыз деп күбөлүк берип, Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деп күбөлүк берип, жана Мухаммед пайгамбар анын акыркы пайгамбар деп күбөлүк берүү эмеспи? Мына ошол күбөлүк берүү бул ошол акыйда, таухид же илмул калам илими деп айтылынат. Дегеле ошол акыйда илими азыркы учурда өлкөбүздө мындан 10 жыл, 15 жыл мурда карасак көп кыргыздарыбыз, кыргыз элибиз баптист болуп, башка бир диндерге өтүп, мындай бир евангелист болуп, мынагы христиан дининен таркаган ар кандай секталарга жамаатташып кирүү күч алган болсо, азыркы учурда ошол нерсе Кудайга шүгүр жоюлуп, адамдарыбыз аздыр көптүр, кой биз мусулман экенбиз, акыйкати мына ушул экен деп мусулманчылыкка жапырт кирүү башталды. Бирок ошол эле учурда дагы жанагы жумурткадан жаңы чыккан жожойдой болуп, ошол ким эмне айткан болсо ошонун бардыгын угуп эле өздөрү каалагандай бир агымдарга, жамааттарга кирип кетип атат. Чындыгында биз ошол пайгамбарыбыздын туура акыйдасын карманган ахли сунна вал жамаат акыйдасын карманып келген, ошол акыйдабыз, ошол динибиз бизге салттуу болуп калган, салттуу ахли сунна вал жамаат акыйдасы менен салттуу ханафи мазхабынын карманып келгенбиз да. Анан ошол акыйда маселесин терең билбестен кээ бир адамдар туура эмес маселе айтып, кээ бир адамдар Аллах Тааланы өзүнүн жараткан махлуктарына окшотуп койгон жерлери бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол инсандарга окшобош керек Аллах Таала. Аллах Таала өзүнүн жараткан махлуктарына окшош эмес деген аятын алып келет. Андыктан дагы Имам Тахави өзүнүн акыйдасында айтат: "Ва ман васафа Аллаха Таала би ма'нан мин ма'анил башари фақат кафара." Кимде ким Аллах Тааланы өзүнүн жараткан махлукаттарынын бир жерине окшотуп койгон болсо, акыйкатта имандан чыкты дейт. Биз кээде Кур'ан аяттарын окуп атканда ошону так туура эмес, толук түшүнбөстөн туруп, Аллахтын колу бар экен, Аллахтын буту бар экен деп Кудай Тааланы ошол колго бутка муктаж болгон бир махлуктарга окшотуп коюп туруп, кээде имандан чыгып, иманды бузуп алган учурларыбыз да урматтуу бар бир туугандарым. Анан эми чындык ачуу анткен менен анан көптөрү ошол кичине бир нерсе окуп келип сырттан эмне үйрөткөн болсо, ошол үйрөтүлгөндү гана туура деп, андан башканы көрбөгөн адамдардын мисалы өтө зээнди кейтет. Мисалы үчүн илгери бир бака менен бир бүркүт дос болуп калып, анан бака бүркүттөн сурайт дейт: "Бүркүт досум айтчы, асманда канча күн бар?" десе, бүркүт: "Асманда бир күн бар" дептир. Эң туура деп жооп бериптир бака. Бака кайра сураптыр дейт: "Досум, асманда канча ай бар?" десе, "Асманда бир ай бар" дептир. Ал дагы туура дептир бака: "Досум айтчы эми, асманда канча жылдыз бар?" десе, бүркүт ойлонуп калат дейт. Ойлонуп жыйынтыгында досум асманда канча жылдыз бар экендигин биле алган жокмун, жылдыз ого эле көп экен дегенде бака жерге жатып алып чалкасынан түшүп күлөт дейт. Бир жолу бүркүт деп койсо айта бере турбайсыңбы, асманда бир эле жылдыз бар деп. Анын сыңарындай биздин дагы ошол бакага окшоп көлчүккө жатып алып жаткан жери көлчүк, илим окубаган, туруп эле асманда бир эле жылдыз бар деп башка жылдыз көрбөгөндөр ошол ага айтылган маселенин туура экен деп ага чейинки болуп келген аалымдарыбызды, мазхаб кармаган уламалар жокко чыгарып,
Анан туура эмес акыйданы бизге жайылтып аткан адамдар бар да. Чындыгында ошонун бардыгы күнөө болуп эсептеле турматтуу бир туугандарым. Окугандар өздөрү чала сабат. Египетке барып, же Сауд Арабиясына барып, же бир Пакистанга барып, 1 жыл 2 жыл окуп келсе эле, ошону менен илимди алып калдым деп, анан араб тили окуган болсо деле шарият окудум деп, дин окудум деп келип, адамдарга туура эмес нерсени айтып, орусча, кыргызча китептерден бир нерселерди көчүрүп, аят хадис менен кооздоп туруп, коомчулукка чыгарып коет да, ошону менен адамдарга туура акыйда бердим деп басып жүргөндөр бар. Албетте бул туура эмес. Ошондой эле акыйда маселесиндеги негизги маселелердин бири бул мазхаб кармануу болуп эсептелет. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун" билбесеңер билгендерден, илимдүүлөрдөн сурагыла деп Аллах Таала өзүнүн Кур'ан-ы Каримде. Бул деген сөз адамдар сөз түрдө экиге бөлүнөт. Билгендер жана билбегендер болуп. Бул маселе ошол бир тууган катарында урушпастан, кыйкырышпастан чечишип ала турган маселе. Анткени күн чыгып бата берет, күн жок деп башын тукумга тыгып алсаң деле күн чыгып бата берет. Акыйкат айтпаса сөздүн ата сөйлөт, сөздүн чындыгын айта турган кезектин бардыгы келип турат. Эгер антпесек биз дагы ошол туура эмес тараптан келгенде, туура эмес бир жамааттан келгендер өздөрүнүн мындай бир маселелерин бизге жайылтып, адамдардын башын айлантып койгондор бар. Албетте суроо бергенде темадан чыкпастан суроо бергениңер макул. Жана талак жөнүндөгү темаларга, суроолорго жооп бере албайбыз. Себеп дегенде ошол өзүмдүн жеке бир ошол фатва берген тажрыйбамдан ошол адамдардын жубайларын өздөрү келип бет маңдай отурганда гана туура жооп чыгарына көзүм жеткендиктен бу экран аркылуу, телефон аркылуу талак маселесине жооп бербей турган болгонбуз. Аны ошол келсеңиздер атайын убакыт бөлүнгөн учурлар бар. Ошол жерден чечип, же муфтиятка барсаңыз фатва бөлүмүндөгү хадистерибиз сизге тереңирээк чечип берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Инна дина индаллахи ислам" дейт. Азыркы учурда дүйнөдө жападан жалгыз бир гана туура дин бар, бул ислам дини. Эгерде азыр жашап аткан адамдар исламдан башка дин кармана турган болсо, анда Кудайдын астына барганда дин карманбагандай эле болот. Теңирчимин десе, же баптистмин десе, же бир христианмын десе, же бир иудаизммин десе, кандай гана болбосун, азыркы учурда Аллах Таала Кур'ан түшүргөндөн кийин бир гана чыныгы туура дин ислам дини. Кур'ан түшкөндөн бери Кур'андан башка, исламдан башка дин кармана турган болсо, ал адам туура эмес жолдо. Бахаимин дейби, баптистмин дейби, же бир теңирчимин дейби, же бир коммунистмин дейби, айырмасы жок. Кандай гана болбосун туура эмес дин, чыныгы дин ислам дини, акыркы дин ислам дини. Адамдардын баары кыяматта ислам боюнча гана суралышат.